Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келиңиздер. Орозонун 10-чу күнү ооз ачканга тоок этинен жеңил тамак, пайдалуу салат жана Ташкент чайынын рецепти менен бөлүшөм. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Бизге тооктун сан эти керек болот. Орусча айтканда голень. Мен магазинде ушундай сөөгү жоо калыптыр. Ошону алдым. Андан кийин маринадты баштайбыз. Биринчи эле тоокко арналган приправа, паприка, туз, майонез, соевый соус жана чеснокду кошобуз. Анан лимондун жартысын дагы сыгып койсоңуздар аябай даамдуу болот. Дайыма тоок эти менен бирдеке жасарда сөзсүз чеснокду кошсоңуздар аябай даамдуу болот. Тоок эти чеснокту аябай жакшы көрөт пияздан караганда. Эми овощилерди даярдайбыз. Картошканы видеодогудай кылып өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес кылып туурап аласыздар. Мен бул жерде сабиз, перец, брокколи кошуп койдум. Эгер брокколи жок болсо, башка кабачки, башка нерсени кошсоңуздар болот. Эчтеке жок болсо, картошка менен деле жасап койсоңуздар болот. Перец менде замороженный, перецти да кошсоңуздар аябай даамдуу болот. Бардыгын бир чашкага салып алып, татымына жараша туз, перец, суюк май, паприка жана ушул тооктун приправасын кичинесин кошуп, үстүнө укропту кошуп жакшылап аралаштырабыз дагы. Духовканын листине пергамент кагазын төшөп, бардык овощилерди жайгаштырабыз дагы. Үстүнө алдын ала маринадтап койгон тоок этин коюп, астындагы калган соусу болсо үстүнө дагы куюп койсоңуздар болот. Мен өз духовкамда 180 градуста 30-40 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Тамагыбыз бышып даяр болгуча эң пайдалуу салат жасайбыз. Помидор бадыранын өзүн гана жебей, ушундай салатовый листья жана кунжут кошуп койсоңуздар аябай пайдалуу салат болот. Клетчаткага, витамин А, Э, С, фосфор, калий, кальцийге аябай бай болот кунжут. Ошол үчүн бул салатты ар бир жасап аткан тамагыңыздарга кошуп жесеңиздер организмге эң пайдалуу. Бардыгын видеодогудагы туурап аласыздар дагы. Татымына жараша туз, суюк май кошуп жакшылап аралаштырып коесуздар. Эми Ташкент чайын жасайбыз. Менде ушундай замороженный свежий дагы бар. Экөөнү тең кошобуз. Ар ким ар кандай жасайт, мен сиздерге өзүмдүн вариантымды көргөзүп берейин. Биринчи эле чайнегибизге 2-3 ложка кургак чайды салабыз дагы. Мятанын жыты жакшы чыксын десеңиздер, ушинтип 2-3 жолу колуңуздар менен ургулап койсоңуздар, жыты аябай жакшы чыгат. Бул жерде замороженныйда лимон жана апельсин бар. Экөөнү тең кошуп, үстүнө татымына жараша бал же болбосо набат кошуп койсоңуздар аябай даамдуу болот. Ысык чайыбызды куюп, жакшылап аралаштырып коебуз. Биздин чай даяр. Ага чейин биздин тамагыбыз да бышып даяр болуп калды. Бардыгын ушинтип тарелкага биринчи этти, андан кийин картошка, жанындагы овощилерин кошуп, дасторконго суна берсеңиздер болот. Аябай даамдуу болот. Кургак болуп калбайт. Өзүңүздөр деле видеодон карап турсаңыздар, суусу чыгып, аябай сочный болуп турат. Сөз жасап көрүңүздөр. Аябай жеңил, ден соолукка пайдалуу тамактардын бири. Салатыбыз дагы организмге аябай пайдалуу, витаминдерге, клетчаткаларга бай. Барыңыздарга аш болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүздү жазганды унутпаңыз.